Өзүңүз деле мындай маалымат карап изилдеп чыгып көрүп анан алдыңыз да? Обязательно. Ошо кандай изилдедиңиз ошол боюнча айтсаңыз? Биринчисинен мен алеги биздин кесиптештерибиз ала баштады да, биринчисинен. Аларды пайкап жүрдүм. Кандай болуп атат, алардан опрос кылып жүрдүм. Кандай побочныйлары бар экен, нелерин козгойт экен, кандай оорулар албайт экен. Ошолор менен сүйлөшүп жүрүп, аларды пайкоо кылып атып, экинчи вакцинаны алгандан кийин мен уже точно, значит, бул иштейт экен бул вакцина деп, өзүм ошол немеге бардым да, кадамга, өзүмө сайган. Буну алыш керек баарыбирчи. Анан көбү кайрылып атат мага азыркы күндө. Китайский жакшыбы, российский жакшыбы? Экөө тең бир. Ошол эле коронавирус. Анын кытайский коронавирус отдельный же российский коронавирус деген жок. Караша ушул эле, бир эле неме да, препарат. Просто производствосу Кытай же Россия болсо разницасы жок. Негизи эмне үчүн алышыбыз керек? Мисалы сиз эмне үчүн алдыңыз? Мындай да, ошол эле коронавирустун бул чала жан вирусу биздин организмге внедрение, то есть киргизүү максатында, киргизгенден кийин биздин организмде ага каршы иммунитет пайда болот. Ошол эле иммуноглобулин GM деп атпайбызбы? Бул антитела. Ошол антитела ушуну распознавать этет дагы, ушуну жейт, мындай айткандачы. Ушуну таанып алыш үчүн ушул чала жан вирусту киргизебиз дагы. Кийин естественный жукканда ошого каршылык көрсөтүш үчүн ушул вакцина ойлонуп аткан. Эми бүгүнкү күндө өткөн жылы канча адам каза болуп, кырылып атканда биз дарыгерлер ушунун дарысы табылып калсын деп күтүп атканбыз. Мына бүгүн табылды ушул вакциначы. Буну түнү күнү ойлошуп, алымдарыбыз, бүт академик докторлорубуз эми чыгарса, кайра эле биздин азыр ушундай терс пропаганда иштеп атат да элдерде. Вакцина албаш керек экен, өлүп калат экен, 2 жылга эле жетет экен деп. Биринчи 2 жыл болсун, ким өлдү? Эми биз төрөлгөн бала ымыркайдан баштап вакцинация кылып атпайбызбы? БЦЖ кылып атабыз роддомдо, 1 айдан кийин АКТС деген вакцина алдырып атабызбы? Ошол эле вакцина болчу. Мен кеч алдым, бүгүн жакшы эле жүрөм, оюмда эле жок. Что мен вакцина алдым, что мен мындай болуп кетем деп. Жакшы эле болот буйруса. Сиз ошол жактарын дагы карап көрдүңүзбү? Өзүңүз врач катары коомчулукка чыгып аткан сиздерде ошол магнит жабышат, анан чип болот деген. Жок, чип мындай да, бул туура туура келбейт да. Мындай кандай чип? Эми чипти мен микросхемаларды көрүп жүрөм да. Анан бул жидкость кирип атса, подкожа бул. Мышечнадагы эмес, подкожа берип атса, анан каяктагы чип, анан магнит. Мен магнитти разоблачениясын бир көрсөтөм буйрусачы. Буну мындай кылат экен да, төгөрөк магнитти колтуктун астына коюп алып, мына жерге темирди койсо, кашык, любой нерсе жабышат. Анан ушинтип чип кылып атат, мындай кылып атат деп элди азыр айтып атпаймынбы? Кайра эле кара пиар, кара пропаганда иштеп атат. Аябай күчтүү иштейт экен. Эл ошого ишенет. Мына мен оорудум, мен мындай болуп калдым, таанышым өлүп калды, мындай болуп калды дегенге эл көңүлүн аябай буруп атышат да. Бирок бул обычный эле вакцина, алыш керек. Мен ушуга үндөйм элибиздечи. Биринчи алгандан кийин 21 күнгө чейин аралыкта адам ооруп калышы мүмкүн экен. Жугуп калса, естественно. Себеби 2 турдан турат экен бул вакцина. Экинчиси 21 күндөн кийин алынат экен. Ошол экинчисин алгандан кийин дагы 3 жумага чейин антитела чыкпайт экен. То есть кайра возможность бар жугузуп алганы. Андан 3 жумадан кийин соң экинчи вакцинадан кийин уже буйруса 80% баштап дейт, эми биздин алымдарыбыз айтып атат, антителалар даяр болот депчи. Даже жугуп калганда мезгилде деле жеңил формасы менен өткөзүп беребиз деп атат. Ошо өткөн жылы биз ооруп чыккан адамдардын плазмасын деле куюп көрүп атпадыкпы, как вакцина катарычы. Ар нерсени көрдүк. Эми алыш керек. Өзүңүз бул ооруну жакындарыңыздан болдубу ооруган? Естественно, мен өзүм оорудум. Мен двухсторонний пневмония болдум, жыт, даам сезимдер жок болду өткөн жылы. Бардыгыбыз тең оорудук. Үйдөгүлөрүм, үй бүлөм ооруду. Жакындарым ооруду, бардыгыбыз оорудук. Ошого карабастан бүгүн мен баары вакцина алдым да. Негизи ошол ооругандардан дагы сурап аттык эле азыр. Ошол мисалы үчүн өпкөсү өтүшүп кетсе, компьютерный томографияга түш, анан рентгенге, эге жеңил болсо рентгенге түшүш керек экен. Ошол нерселер негизи сөзсүз аткарыш керекпи? Анан көбүнчө ошол жактан карманып, компьютерный томографияга акчасы жок, анан үйдө дарыланганды туура эле көргөндөр болуп атыптыр да. Эми компьютерный томографияга мен башында эле каршы болуп келгем.
мен ушундай пропаганда алып барып атам. Себеби элдин колунда акча азыр жок. Мына байларыбыз түшүп атса, кембагалдарыбыз эмне кылат? Кембагалдар эмес, обычный эле адамдарыбыз, мугалим, башка слойдо 90% населениябызда азыр акча жок, кыйналып атат. Томографиянын эмне кереги бар? Аны 30% поражениясы менен, 50% поражениясы менен лечениянын өзгөрүшү жок. Самочувствиясына карап, анализдерине карап эле лечение кылып келе атабыз. Протоколдун 100% иштебейт протоколчу. Ол дагы адамдын состояниясына карап туруп леченияны алып барып атабыз. Анализи, кандын коюлушу, бул вирустун эң негизги осложнениясы канды коюлтуп эле тромбоз кылып, анан каза кылып коюп атат адамдардычы. Пневмония каза кылбайт. Буну кан тромб пайда кылып атат. Ошо анализдерди алып эле лечение кылып атат. Ошондо мындай томографияга түштү. Жок, мен случайно, мен өзүм рентген тартып жүрдүм, бекер рентген тартып жүрдүм. Ошол мезгилде өзүм случайно рентген текшериш кандай тартат экен деп текшере калсак, менде пневмония чыкты деди. Хорошо, бирок мен антибиотик алган жокмун. Мен мына эч нерсе алган. Эң главный негизги дары вирусту өлтүрө албайсың. Эң негизги дары бул биздин иммунитет. А иммунитетти көтөрүш үчүн маанайды жакшы кылыш керек болду. Жакшы питание, белковый питание, эт, күчтүү тамак жеш керек.